Hazreti Anas aytat, Peygamber aleyhisselam aytты deyt, bir momun deyt, bir köçöt ekse, je bir egin ekse, oşondan bir insan jese, je bir kuş jese, je bir jandık jese, oşondan bul adamga sadaka bolot deyt. Emi jandıkты tosup koyboysun sen onu tososun sen koruysun. Biro koruganın harabay gelip ketет, jep ketет. Oşondan da sadaka жазыла берет deyt ummatı bir tuğanım. Sen setka menen tososun, oşo gara çimçik gelip jep ketет. Jana kaldırak şaldırak koyuyorsun, oşo gara jep ketет. Oşonun bardığынан sana emne sadaka жазылат deyt. Wa fi rivayetin li Muslimin an Jabirin wa ma suriqa lahu sadaqatun, urdalgandan da sadaka bolot deyt. Kende senden urdalat, bирок ошо эми мейли деп койсоң, ошондон дагы эми садака боло берет экен. Биз эми арга садака деп коебуз, бирок ошону мындай бир кыяматка калтырбай кечирип кое турган болсо, башка боло турган болсо, ошондон деле садака урматтуу бир тууганым жазылат. Албетте уурдаган адамга садаканы алган болсо жазылбайт, ага күнөөкөр боло берет. Бирок уурдалган адамдыкына ошого урматтуу бир тууганым эмне садака эмне жазылат дейт. Ошол уурдаган ууруга садака бергенде. Экинчиден, ошол бир адам буюмун алдырып же эгин мал жеп кетсе же уурдап койсо кыжалат болуп калат го, эми жеп койду ушундай мындай деп. Адамдын көңүлүн көтөрүү дагы. Эч жок дегенде соо менен калдың сен. Жеп кетти. Эктиң башка кылдың. Бирок сага сооп жазылды, кыжалат болуп, иншалла ошол сооп менен Кудай таалам сага башка жакшылык берет дегенди эстен чыгарбаш керек.